Суперинфо кезитинин жаңы санында. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева жан дүйнө сырын ачат. Бир жигит сенсиз жашай албайм дечү, азыр жакшы эле жашап жүрөт дейт күлүп. Белгилүү музыкант Курмангазы Азыкбаев кайсы музыканттарга нааразы, алар менден өрттөн корккондой коркушат деди ал. Кызымды 4 адам зордуктап жүрүптүр, алардын экөөсү милиция кызматкерлери дейт 13 жашар кыздын апасы. Парламент депутаты маектешибиз Камила Талиева руханий кризистен чыкпасак, өлкөдө үрөй учурган кылмыштар дагы көбөйөт дейт. Темир Дамирбеков темир тулпарын тааныштырат. Унааларда мен музыкасын гана текшерем, калганын түшүнбөйм дейт ырчы. Токмукто зордукчу аталып окко учкан таксисттин өлүмүн иликтедик. Ал киши жубайымды зордуктагысы да, тоногусу да келген дейт келиндин күйөөсү. Экс-спикер Чыныбай Турсунбековду жубайы Нуржан Тентимишова эскерет. Чыныбай баладай таптаза эле, аз өмүрүндө барды кыялына жетти дейт ал. Саякатчы Чолпон Даниярованын кызыктуу ойлору жаңы санда. Саякаттоого акча топтош үчүн тояштан баш тарттык дейт ал. Төкмө акын Темирбек Матыбаевди тааныштырабыз. Ар замандын Токтогул жана Арзымат акындары болот дейт акын. Камчыбек Ташиевдин келини блогер Эркайым Абдуллаева менен баарлаштык. Жолдошум Таймурастын күчтүүлүгү жагат дейт ал. Сокурлукка жеткирүүчү глаукома оорусу тууралуу айтып беребиз. Телефон тиктөөнү азайткыла дейт дарыгер. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.